Мына азыр Кызылкаяга кире бериште, ушинтип азыр баягы жолдогу жамактар жамалып атат. Саламатсыздар, кайсы ишкана сиздер? Алке. Алке? Жолду тештер жамап атасыздарбы? Бул не менен мынау? Жөн эле топуракпы? Бул эмне? Асфальттын астына салат. Бул ушул жабышып калабы эми ушул жерге? Же бунун үстүнө вакытынчалык? Канча убакыт турат бул тешикти жамап? Бир жума. Ушуну бир жолу жакшыраак кылып оңдоп койсо болбойбу? Мүмкүнчүлүгү жок да, азыр себеби асфальт заводубуз иштебей атат. Күн суук суукка байланыштуу асфальт заводу иштебей атат. Асфальт завод иштебеген себептен ушуну салып турабыз убактылычы. Асфальт завод иштегенде асфальт менен жамайбыз. Келечекте бул жол бүтүн алынат да, асфальт алынат. Убактылуу нерсе булчу. Азыр канча километрди ушинтип жамап кетип атасыздар? Азыр 22 километр. 22 километрди ушинтип жамап кетесиздерби азыр? Бул топурак жабышып калабы эми ушул жерге? Же үстүнө суу куюлабы? Ошондо бул кайсы жол эле, кайсы ай? Кызылкаяга чейин. Мына ушундай караван Кызылкая жолунда азыр ушундай жолду оңдоп түзөө иштери деп атасак болот экен. Билбейм муну кантип атаса болот, бирок азырынча ушинтип вакытынчалык. Эртең Кызылкаяга чоңдор келет деп күтүлүп атат экен. Ошон үчүн алдын ала ушундай пример эртең эмнеге оңдоп атасыздар жолду? Даймен астына оңдойбуз. Чыганда оңдойбуз вакытынча да. Неге азыр не себеп болду ушундай убакыт? Ушул өзү негизи. Же бирөө жарым келбек экен. Жок, келбесе дагы ушуга жамайбыз да. Эртең бир чогулуш болобу же? Негизи айтты ошон. Эмне деп айтсам? Премьер-министр келетин айтты, бирок мунун келбесе дагы жамайбыз да. Эртең премьер-министрдин келишине карап жамап атасыздар, Жок, мунун алдында жамайт. Келип кетсе дагы кайра жамай берет. Мына ушундай тез эмне деп айткым келет, вакытынча болсо дагы жол жамалса, бизге ушундай